Ош эл аралык аэропорту оңдолуп түзөлүп жатат. Аба майданды эл аралык талаптарга ылайыкташ үчүн жүргүнчүлөрдү кабыл алуучу жаңы сектор пайдаланууга берилди. Ал эми учуп конуу тилкесин оңдоо ишинин биринчи этабы соңуна чыгып калды. Аба майданды жаңылоо иши кандайча жүрүп жаткандыгы тууралуу кезектеги материалда. Эми мындан ары Ош аба майданына учуп келген жүргүнчүлөр дал ушул жаңы ачылган 4-сектор аркылуу чыгышат. Буга чейин элди кабыл алуучу жай жетишсиз болгон. Эми муктаждык толук чечилди. Все созданы условия для того, чтобы... Биз бул 4 секторду ишке түшүрүү менен элге мыкты шарт түздүк. Эң негизгиси ар тараптан келген коноктор жергиликтүүлөргө мыкты тейлөө көрсөтөбүз. Бүгүн алгачкы жолу бул сектор аркылуу учуп келгендерди аба майдан кабыл алып кызмат көрсөттү. Эл мындагы ыңгайлуулукту сезип, тейлөө жагы жакшырганына ынанышты. Мындай ленталар болгон эмес. Мурун сумкаларды жөн эле таштап койчу, азыр лента менен кичине маданияттуу культурный кылып алып атабыз. Рахмат. Ош аба майданы айына 100 миңге жакын жүргүнчүнү кабыл алып узатып турат. Бул учурда коопсуздук жагы башкы көзөмөлдө. Жаңы ачылган кабыл алуучу жайда бир эле учурда чек ара, бажы, ветеринардык жана фитосанитардык кызматы тыкыр көзөмөлгө алып турат. Мерз, жана свиной грипп, птичий грипп, эми Кудай сактасын, ушундай особо опасный холера, чума дегендер келип калса, биз сразу изолировать этебиз. Өзүбүздүн изоляторубуз бар. Форма 30 деп коет, самолетти алып барабыз. Токтотобуз, ошол жерге полный обработка кылабыз. Аба майдан үчүн башкысы учактардын учуп конуудагы коопсуздугу. Андыктан эски тилкени жаңылоо иши колго алынды. Учуп конуу тилкесин жаңылоодо оор жүк ташуучу учактардын конуусуна да шарт жаралды. Эми мындан ары батыш өлкөлөрүнүн учактары да коно берет. Ош эл аралык аэропорттун аэродромун реконструкциялоо боюнча биринчи этабын жыйынтыктап бүтүрдүк. Биринчи этабына 137 миллион каражат бөлүндү. Талдыда курулуштун экинчи этабы дагы уланып, ага 167 миллион сом бөлүнгөн. Анын эсебинен аэродромду калыбына келтирүү жумушу 2016-жылы соңуна чыгат. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук биринчи канал, Ош шаары.